Ички иштердин үйүнө барып, жашоом өзгөрдү. Милицияда иштечүмүн. Оңой жумуш эмес. Күндүр түндүр эле ызы-чуунун үстүндө жүрмөй. Бир ирет коңшуларыбыз тынчтык бербей жатат деген чакыруу келип, шаардын чок ортосундагы көп кабаттуу үйгө бардык. Мындай чакыруулар толтура эле болот. Кептин баары аракта да. Андайда масты алып келип, бир жумадай камап салабыз. Айткандай эле мас экен. Күйөөсү, аялы, экөө тең жапжашкыр кыздар, экөө тең мас. Ызы чөтүшүп, мушташкан окшойт. Үй ичинин баары идиштин сыныгы. Күйөөсүнүн колун кайрып алып жөнөгөнү калганбыз. Капыстан эле эшиги жабык турган бөлмөдөн добуш угулду. Карап коеюнчу деп ача салып, жүрөгүм үшүй түштү. Бөлмөдө 4 жаштардагы кыз, анан 2 жаштардагы эркек бала жүргөн экен. Экөө тең мени карап, алактап коркуп калышты. Мен жаш балдардын мынчалык муңдуу көздөрүн көргөн эмесмин. Эч кандай баяулук, адамды кызыгып күлүп кароо деген жок. Коркунуч гана бар. Экөөнүн тең кийимдери кир, чачтары өсүп уйпаланган, майланышкан. Эркек баланын алдында эч нерсе жок. Ысык сууга күйгөн окшойт. Буттарында суу толгон ыйлакчалар. Силердин балдарыңарбы? Ооба. Аял көңүлсүз жооп берди. Мен силерди тынч олтургула дебедим беле деп, кызды баштан ары чаап жиберди. Нес болуп эле туруп калдым. Кыз басып барып жерде турган табакка кашык салды да, "Кел Нуйчик, апте" деп инисин чакырып, ага тамак бере баштады. Тамагы кадимки эле көксе. Бала отурбай жеп жатты. Кыязы бутундагы ыйлакчалар уурутат окшойт. Бул эмне кылганыңар? Балдардын кебетеси кантет? Байке, сиздин ишиңиз эмне? Чыдамым түгөндү. Билбейм кандай ойлойсуңар, бирок өзүмдү кармай албай койдум. Тарс эттере келинди жаактан ары чаптым. Күйөөсү жүткүндү. Аны баса калып эзелке үчүн бар кишидей жанчып салдым. Экөөнү тең эшикке сүйрөп чыгып кайра кирсем, баягы кичине кыз инисинин артына калкалап, "Байке, уюшпаңызчы, Нуйчиге тийбеңизчи" деп ыйлап жиберди. А бул байкуштардын күнөөсү эмнеде эле? Мен өлүп жаткан адамдарды көргөм. Алардын жакындары жай бербей өксүп ыйлагандарын көргөм. Бирок көзүмдөн жаш чыккан эмес. Азыр бети башы кирден ботко болуп, балалык деген эмне экенин билбей, ташпоор ата-энесинин токмогун кадимки эле нерседей кабылдап, бирок ошондо да өзүнүн алсыз, кичине бир тууганына кам көрүп, аны калкалап турган кызды көрүп, ыйлап жибердим. Көрсө, күчтүү адамдардын алдында ыйлайт экенбиз. Мен аны ошондо түшүндүм. Экөөнү кучактап алып ыйлай бердим. Токтон албай койдум. Балдарды убактылуу балдар үйүнө алып кетишти. Тиги эрди катын бизди сабады деп үстүмөн арыз жазып коюштур. Жумушумдан алып коюшту. Мейли, өзүм деле кетмекмин. Ага кейген деле жокмун. Оюм башкада болчу. Мен тиги 2 балакайды таштап кете алмак эмесмин. Келинчегим колдоп, ары бери чуркап жүрүп экөөнү тең өзүмө каттатып багып алдым. Билесиңерби, мен азыр абдан бактылуумун. Кызым Анель өзгөчө боорукер, күйүмдүү жан. 1 класста окуп жатат. Уулум Нурдан апасынын жанынан карыш жылбайт. Кээде Анель, сен бизди кайра алып барып койбойсуңбу деп жүрөк тезет. Жок, эми силерди эч кимге бербейм. Силерсиз кантип жашайм деп жооткотом. Азыр алар эни күтүп жатышат. Жакында төрөт үйүнө жасанып алып барабыз.